Сиз билесизби, Кыргызстанда 12 жаштагы балдардын баңгизат колдонуп жатканын? Чынында бул трагедия. Маңгизат болсо Telegram аркылуу сатылып жатат. 25 августта Telegramдын негиздөөчүсү Павел Дуров Францияда кармалды. Дуров Telegramдын башчысы болуп туруп, мессенджер аркылуу маңгизат аткезчилигине, балдарга каршы кылмыштарга жана алдамчылыкка жол берген деп айыпталууда. Кыргызстанда да баңгизат саткан ондогон Telegram каналдар иштеп жатат. Биз бул берүүдө маңгизат кандайча тарап жатканын жана наркотиктин торуна түшкөндөр кимдер экенин айтып беребиз. Сиз Медиа Хабты көрүп баштадыңыз. Менин атым Месентур, биз менен болуңуз. Синтетикалык заттарга көз карандуу бейтаптардын жаш курагы 12 жаштан баштап. Мону чек көрсөң дейт да. Эң биринчи 2017-жылы ичинде эле алынган 1 грамм. Бул жаңы эле пайда болуп аткан бизде. Кыш айы эле көзлөрү кызарып эметип калат. Кыргызстандын элин түп тамыры менен кыйып атышат да. Ошо наркотик заттардын зыяндары өтө чоң масштаб айланып бара жатат. Жыйырма бир жаштагы эмир ушул жылдын 2-майында Лондонго айыл чарба жумуштарына учуп кетмек. Бирок анын билети күйүп кетти. Анткени кетерге 2 жума калганда милиция аны буту колун кайрып кармап кетет. Бул видеону ошол күнү окуяга күбө болгон адамдардын бири тартып алат. Өзүнчө эле болуп кетти бирдемелер. Биздин базарыбызда. Бишкектин Ленин районунун тергөөчүсүнүн 19 апрелинде кабыл алган токтомунда эмир Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөшүү кызматы берген маалыматтын негизинде кармалып, Kia Morning унасы тинтүүгө алынган. Ошондой эле токтомдун унаанын ичинде 12 кг 780 грамм жашыл күрөң түстөгү зат жана 2 кг 540 грамм кызгылт көк түстөгү полиэтилен баштыгында торолгон зат. Баланын өзүнүн жанында кара күрөң түстөгү 1,28 грамм зат табылганы жазылган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча иш козголуп, эмир камакка алынган. Тергөө 4 айдан бери жүрүп жатат. Ал эми эмирдин ата-энеси уулун милицияга иштеген Бекжан аттуу бала карматкан деп шек саноодо. Биз азыр Ош базардагы ит базарда турабыз. Мына ушул жерден милицияларга иштеген Бекжан аттуу бала менин баламды милицияларга карматып койду деп атасы айтып жатат. Мына ушул жерден күч органдары кармап кеткен экен. Бул окуянын чоо жайын азыр Кубаныч Дөөлөтбаевдин өзүнөн билели. Машина алып, жанагы таксовать этип иштеп жүрчү да, рассрочкага машина алып, Kia Morning деген машина алган 2019-жылы ошол эки менен такси кылып иштеп жүргөн. Анан ушу Арчебеште бир мойкада иштеген бир Бекжан аттуу бир бала 2019-жылдан бери ошо мойкада иштечү экен. Ошол жерге барып, балам машинесин жуудурат, анан бир бала менен таанышат. Баягы ичим ооруп калды деп, ичим басып балам отуруп калса, тиги бала көрсө жанагы эме моун чексең ичиң оорубай калат дейт да. Аны келтирип попробовать этип чектирет. Улам ошо дейт, анан баягы ал көрсө мынтип айтыптыр да, мен ичимде ашказанымдан операция болгом деп айтышы. Бекжан деген бала айтыптыр да. Мен ушу ооруганда обезболивающий катары ушурукини мен чексем оорубай калам. Мону чегип көрсөң дейт да. Чегип ошону үйрөтөт. Шлагбаумга чакырыптыр, ошол жерге турам, келип калбайсыңбы дейт. Анан шлагбаумга барып, ал баланы күтүп отурса келип туруп, ал багажын ачат да бир сумка салат. Өзү багажды ачып сумканы салып жаап коет да, мындай келип туруп эле ушул жерге өтүп баратканда Арчебешке кетти, ушул жактан квартира таап берип кой дегенби, же ушунда балам айтыптыр, жетиси койчу депчи. Өзү чакырат, эми тааныш болуп алганда. Анан бияка ичим ооруп атат, туалетке кирип кетейин деп турум, бияка айдап кийрет. Ол жерге алып келип токтотот. Ол жерге алып. Ушул жерге токтойт, бул четинечи. Четине токтогондо эле тиги бала ичим туалетке кирип кетейин деп, анан бул туалет биякында экен. Мына азыр туалетте көрсө тартып койгон, туалет бир жерде экен да. Туалетке кирип келсе ушул жерде болот, машина токтойт. Туалетке тиги бала түшүп кеткенден кийин эле жана спецнастын балдары келет дагы эле, анан бала жөнүнө жай отурат. Багажды ачып туруп, "Бул сеники, груз ач" дептир да. Машинаны ачып туруп чыгар дейт. Эшикке чыккандан кийин чаап салыптыр жаткызачы. Ал түшүнбөй калыптыр. Анан ал сумкада отпечатка жок. Азырчы мен баламдын отпечат кармаган эмес, отпечатка жок. Балам кармабайм дептир. Бул меники эмес. Эси бияка кирип кетти, туалеттен чыгат азыр десе, аны издеп карабаптыр артыначы. Замминистр приказ берди. Ошо груздун ээлерин көлгө баргатабыз, көлгө барып командировка алып, уже чыгарып ошол жерден кармаган атабыз алар күнөөлүүлөрдү дейт. Айланайын Кудай, күнөөнү өзүңөрдүн агентиңер ушул мына. Бекжан, бил өзүңөр биздин агент тийбе деп тийгизбей атасыңар.
Анан ошол эки билет да каяктан алганын. Ошо эмне кармап атасыңар дейт. Сиз мишейт этпеңиз, спец операция жүрүп атат эле дейт. Эй, спец операция алган жерин билет, ошону кармабайсыңар дедим да. Эмирдин кармалганы боюнча көчөдө өтүп бара жатып күбө болуп калган кыз чалып кабарлайт. Ошол замат ата ит базарга жетип барат. Эмирди кармап кетишкенден кийин атасы менен апасы базардагы соодагерлерден унаада башка дагы адамдар болгонбу деп сурайт. Бир канча адам Эмирдин унаасында дагы бир жигит түшкөнүн айтып беришкен. Бирөө түшүп кетти деди, бирок могу туалеттен нары качып кетип шыктым алтчы. Туалеттен нары качып кетип. Неден ашып кететти? Кайерден? Мына эмнеден ашып кететти? Бул жерден э? Тети долдан ашып кететти. Бекжан менен Эмир Арча бешик конушундагы автомойкадан таанышкан. Бекжан ким экенин билүү үчүн автомойкага бардык. Унаа жуучу жайдын башчысы Бекжан эчак эле жумуштан чыгып кеткен деп кыска гана жооп берди. Бекжан 2 жыл мурда иштеп кеткен. Ошо кыш мезгилинде келди. Жазга чейин иштеди. Кийин даже жайдын ортосуна чейин иштеди. 1 жылда иштеди окшойт. Андан кийин байкасам арак ичпегенин байкабайм, бирок мындай кылжыйып калат да. Кыш айы эле көздөрү кызарып эметип калат. Анан көрсө билген балдар айтып калды, могу чегет экен депчи. Анан 1-2 балдар келип калат. Бир BMW минип ушундай бир балдар. Таныштар ошолор келгенде эле чөтө өзгөрүп калат да. А биякта мен аны аябай мактап, жакшы иштейт өзүчү. Аябай тың жигит болчу. Анан ошентип 1 жылда иштеп байкасам чөтө акыркы кезде көздөрү көп кызарып эле ошондой байкалып калды да. Анан айттым, сен ушундай турбай, сен наркотик чегет турбайсыңбы? Десем, чегем дегендей кылды да, кээде байке вообще ооруганда дейм, ичим ооруйт дейм, шылтоо билбейм иши кылып. Анан айтты, давай кет. Жогол бияктан. Көзүмө көрүнбө вообще деп. Бекжанды тааныйбыз деген башка балдар биздин суроолорубузга жооп бергенге макул болушту. Бекжан 2019-2020 жылдары берде иштеп, колунда эчтекеси эле жок бир байка болчу. Биз убагында келип бекте машина жуудуруп таанышып калып, анан убагында кээде акча сурап калчу, акча өлтүрчүк. Анан 2020-21 карантинден кийин вроде машина айдап калды кайдандан бир. Жок эле жерден машина айдап, Nissan Premier айдап калды. Ошол кезде бияктан балдар көп келип баштады да, Арча бешиктин жаш балдары келип, көп биякта отуруп калышты. Биякта хозяин да чөтө бирдеме болуп, сомнение болуп эле жаш балдарды кууп калчу. Пластилин сыяктуу берден көргөзүп, дамын татып көрбөстөр байкелер деп жазай калып, мерде анда будка турчу мондай. Будканын ичинде ошо суук мелда баары машиналарын чыштап коюп ичинде отурчук да. Ошондо биз бир машинада 4 бала болуп келгенде ичине кирип калып, анан каяктан болосуздар байкелер, эме жаныбызда бир токтоолдук байке бар болчу, токтоолунан болсо байке мону билеткеси да деп эле алып чыгып сындыра калып эле анан жаза кирди ошол жерден. Жазап кирип, мону көрбөйсүздөр байке дамы кандай болот экен деп эле. Эмирдин иши боюнча Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Замирбек Сыдыковго байланышып маалымат сурадык. Ал бул иш боюнча тергөө жүрүп жатканын айтып, тергөө бүтмөйүнчө эч кандай маалымат берилбей турганын билдирди. Арча бешик конушунда жашаган Дастан менен Нурболдун айтуусу боюнча убагында жаштар чогулуп синтетикалык баңгизатка каршы иштерди жүргүзүшкөн. Бирок азыр жаштар арасында синтетикалык маңгизаттын жайылышын токтотуш абдан эле кыйын болуп калганын айтышат. Акиташтан кийин могу өчүп калат экен билгенден биз кайра былтыр келип аркыл жактарына кара менен кызыл менен үстүнө полностью ссылкаларды жабып кеткенбиз, болушунча аракет кылып. Азыр болсо уже бул азайды дагы эле именно интернеттен жанакы өздөрүнүн прайсын жөнөтүп, реклама менен аябай эметип калышты. Инстаграмда көп чыгып калат да. Инстаграмдан да чыгат. 2 жыл мурун терминалдарда иштегенде, эсимде ошол кезде терминалымда уличный терминалга эле сыртына жазып кетишчи да, реклама кылды, баллончик менен алар тазалап жүрчүк биз сыяктан жумуштан тазалаптырчы да, ушундай реклама чыгат. Бирок биз ушундай милицияга эч жайга деме кайрылган эмеспиз да. Анткени мындай эле го деп коюшкан да. Бирок кайрылыш керек болчу экен ошол убакыт, кайрылып ошол эме таап. Эсиңизде болсо, Кыргызстанда өткөн жыл апрелде синтетикалык баңгизат саткан Принцесса Дури телеграм каналына тиешеси бар 4 бала кармалган. Ага чейин ушул телеграм каналда баңгизатты жеткирип иштеген балдардын сабалган видеосу интернетке тарап, эл сабагандарды жазалоону талап кылган. Курьерлер товарды алгандан кийин дарегине жеткирип бербеген үчүн жазаланганы айтылат. Анткени менен баңгизатты саткан Принцесса Дури телеграм каналынын башчылары кармалган эмес. Муну Ички иштер министрлиги өзү да медиа хабга тастыктады. Атүгүл Принцесса Дури жаңы канал ачып Кыргызстандык
кыргызстандыктарга баңгизат сатуу менен миллиондорду таап, дагы да болсо байып жатат. Ал арада өлкөдө миңдеген тагдырлар талкаланууда. Мен принцесса Дуриден башка дагы бир башка Telegram каналын таптым. Бул канал 2021 жылдын 27 августунда ачылган канал экен. Бул каналда өзүңүздөр көргөндөй синтетикалык баңгизаттын түрлөрү сатылынат. Бул жакта карасаңыздар, жаңы жыл менен куттукташып бири-бирин, андан сырткары бул жакта оюндарды ойноп турушат экен. Мисалы бул жакта iPhone телефонду коюп ойноткондор бар экен. Ошо ким 5000 сомго соода кылса, ушул iPhone телефонду ойнотобуз деп. Бул жакта моментальный покупка деп коет экен. Моментальный покупка бул жакта сатып аласыз, анан бул жакта бывший чат деген бар экен. Бывший чатка кирсеңиздер, бул жакта баардыгы сатып алгандан кийин товарды сүрөткө тартып жөнөткөндөрүн көрө аласыздар. Мисалы мына булар көбүнчө баңгизатты сатып алгандар Kiwi кошелекту колдонушат экен. Ошо Kiwi кошелектин ар кандай реквизиттерин беришет. Анан булар ошол реквизиттер аркылуу, терминалдар аркылуу жана бул жакта М-банк, Optima банк аркылуу да которулган чектерди көрө аласыздар. Алар көбүнчө чекке да тартып жөнөтүшөт экен. Андан сырткары колуна ошол баңгизатты алгандан кийин ошо сүрөткө тартып кетиргендерин көрсөңүздөр болот. Анан көбүнчө ушул баңгизатты реклама кылган, мисалы Instagram, Facebook аркылуу рекламалар болот. Мисалы ушул эле Instagramга мына өзүңүздөр көргөндөй, бул КМШ өлкөлөр аркылуу реклама болгон реклама экен. Бул мунун комментарийине кирсеңиздер, бул жакта баңгизат сатып жатат, буларды кармагыла, буларды жазалагыла деген комментарий жазгандарды көрөсүздөр. Мисалы бул жакка полиция Шымкент деп ошону белгилептир. Андан сырткары Азербайжандын мисалы атайын милициясын белгилеген экен. Астана Кыргыз Республикасынын президентин, андан сырткары Кыргыз Республикасынын УКМКны белгилеген. Кошуна өлкөлөр эле ошол өздөрүнүн президенттерин белгилеген. Мисалы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди белгилеп, бул жакта наркотик сатылып жатат, буларга жаза көрсөтүшүңөр керек, буларды түрмөгө отургузуш керек деген. Андан сырткары Казакстан өзүнүн президенти Жомарт Токаевди белгилеген адамдарды көрө аласыздар. Андан сырткары баңгизатты жеткирип бериш үчүн курьерлерди ишке алган Telegram группалар бар. Алар дагы Telegramга жашынып алып иш кылышат. Ал эми синтетикалык маңгизат өлкөнүн ичинде эле мыйзамсыз уюштурулган лабораторияларда жасалат. Ички иштер министрлиги баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы 3 жылда 3,5 миңдей кылмыш фактысын каттаган. Кылмышка байланышы бар 2336 адам жоопко тартылган. Интернетте баңгизаттарды тараткан 39 онлайн дүкөнү, синтетикалык баңгизат жасаган 27 жашыруун лаборатория аныкталган. 3 жылда жалпы 15 тонна 950 килограмм мыйзамсыз жүгүртүлгөн маңгизат алынган. Бул деген тенденция 2021 жылдан баштап өсүп келатканда, синтетикалык баңгизаттар мыйзам жүгүртүүнү алуусу бул эң биринчи 2017 жылы ичинде эле алынган 1 грамм. Бул жаңы эле пайда болуп аткан бизде. Андан кийин бул 2020 жыл пандемия болду. Токтоп калды, бирок 21 жылы ушул мыйзам жүгүртүүнү алган синтетикалык баңгизаттардын көлөмү өсүп келатты да 3 жылдын ичинде. Ошондо 20 жылы бир 20 килограмм, 21 жылы бир 21 килограммдай алсак, 22 жылы 80 килограмм алдык и 2023 жылы биз деген 150 килограммды ошондой алдык. Бирок биз муну алган эмнеге көбөйдү? Анткени биз жана мыйзамсыз жүгүртүүдөн жана мыйзамсыз жана баңгелик лабораториялардын ишмерлигин андыктап, ошол бөгөт койгонбузда, ошол баңге лабораториянын ичинен ошол бүт алынган синтетикалык баңгизаттар болчу да. Мындай караганда биз ошону токтотуп салдык да. Ошол бияк жайылышынчы бизде. Азыр такыр токтоп калды. Такыр эле токтоп калды деп айта албайбыз, анткени бул Казакстан Россиядан келип атат. Бул жанагы товар народное потребление деп коет, маскировка кылып келип атат. Бирок ал жакта да жумушту алып барып атабыз. Бул чек ара кызматкерлери менен биргеликте аларга атайын окутууларды өткөрүп атабыз. Аларды синтетикалык наркотик кандай болот, көлөмү кандай,
кантип тааныса болот деген ошондой атайын окутууларды өткөрүп атабыз мындай. Республикалык психиатрия жана наркология борборунда жыл сайын баңгизат колдонгон миңдеген адам жардам сурап кайрылат. 2021 жылы 8226, 2022 жылы 7672, 2023 жылы 6768 адам кайрылган. Расмий кайрылгандардын саны азайганы менен баңгизат колдонгондордун саны өсүүдө. Расмий статистикага кирбегендердин жеке менчик оорукуналарга кайрылышат. Анткени алар купуялуулукту сактап беришет. Ал эми наркология борборунан медиа хабка синтетикалык баңгизаттан көз каранды болуп калгандардын көбү жаштар экенин билдиришти. Синтетикалык заттарга көз каранды бейтаптардын жаш курагы бир 12 жаштан баштап 25-35 жашка чейин да. Эң оор түрүнө кабылгандардын жашы бир 25 жаштан 35 жашка чейин. Бул куракта уже стаж болуп калат, 5-6 жыл колдонгон болуп калат. Бул убакта алар ден соолугунан айрылат, иштеп аткан ишинен, же болбосо окуп аткандар болсо окубай калышат. Негизи себептер ар кандай болуп калат. Иногда балдарга ата энеси көп акча берип коет, өздөрү жумушта болот, балдар ошо акчаны эмне кылаарын билбейт. Көчөдө болсо баңгизатын саткан көп сатуучулар көп да. Бүгүнкү заманда чоң эле байкелер, эжелер биринчи, экинчи дозасын бекер берип коет. Андан кийин акырындап балдар көнүп кетет, кийин уже сатып алып баштайт да. Негизи бул затты биринчи колдонгондо адамда эйфория пайда болот. Анын көңүлү көтөрүлөт, проблемаларды унутуп калат, эч нерседен бейкапар жашоо башталат. Ошол убакта организм денедеги бакыт гормондорун сарптап коет да. Анан 2-3 күндөн кийин организмде бакыт гормондору эндорфин калбай калат. Организмде кортизол көбөйүп кетет, бул депрессивный гормону. 3-4 күндөн кийин адамда депрессия башталат, көңүлүнүн чөгүүсү, же болбосо тескеричи агрессия башталат, уктабай калат, тынчсызданат, страх пайда болот, коркунуч пайда болот. Акырындап бул психоз ооруларына өтүп кетет да. Баңгизаттын жайылышына каршы күрөшкөн активисттер системанын өзүн изилдешкен. Алар өспүрүмдөр баңгизат саткандар менен бир аралашып калса, андан ары кутула албай калышат дейт. Эң негизи ал ошо системанын ловушкасына түштү да. Эми ойлоңуз, же милицияга бара албаса, түрмөгө отургузуп коет да. Апасына, энесине айта албайт. Атасына айтса токмуктоп салат. Ошо наркошоп, ошо магазин, аны кое бербейт. Ал кетсе келип талкалап уруп кетишет. Алар ошо ар бир наркошоптун өзүнүн спортиктери болот да. Ошо жаш балдарды кое бербегенчи. Ошондо ошо жаш балдар биздин ошо жигитибиз шанс бердикпи? Жок, берген жокпуз. Азыр түрмөгө барып статистика көтөргүлө, полный жаш балдар. Өлүп аткан деле жаш балдар, закладкада кылып жүргөн жаш балдар. Чоң кишини көрдүңөрбү? Жок. Полный жаш балдар. Биз азыр мындай айтканда, могу синтетика аптека биздин Кыргызстандын элин түп тамыры менен кыйып атышат да. Ошол айтып кеттим. ВИЧ, гейство, неме, спорт, азыр любой спорт залга кирсең жаш балдар жок. Азыр жаш балдардын арасында спорт деген мода жок. Эмне дегенде арасында именно толтура немеде, наркомандарда. Жаш балдардын арасында толтура наркомандарда азырчы. Любой мектепке кирип, биз уже 1 жылдан бери уже мектептерди аралап жүрөбүз да. Мектептерде сүйлөгөндө биз уже билебиз да. Ким түшүнгөнүнчү. Синтетический баңгизат дегенде эле көздөр көтөрүлөт, тааныгандарчы. Ошондо жаш балдар толтура. Ан баары эле айта берет, мен балам андай эмес дейт да. Кандай андай эмес? Жанында наркоман жүрсө, эртең эле наркоман болот ал. Жаш балдар ушундай да, бири-бирине, давай крутой болобуз деп алдайт, ар нерсе кылып берет. Ушинтип эле наркоман болуп кете атышпайбы? Баңгизатты ташып иштегендер да жаш балдар. Активист Анатолийдин айтымында жаш улан кыздарды мындай ишке жокчулук түртөт. И молодой джигит, возьмем какого-то, или девушку молодую, там у него мама раком болеет, да, у него. Я его сейчас не оправдываю, я его лишь пытаюсь только понять. У него тяжелая жизненная ситуация, у него нет денег, он не знает, где денег взять. Мама раком болеет, они живут на съемной квартире, у джигита голова пухнет, что делать, уже жить не хочет. И тут раз работа, он раз, и все. Ему говорят, 10 тысяч в день будешь зарабатывать. Он на внука пойдет, нужно закладки делать, он идет делать. Его ловят в тюрьму. Смысл, на его место завтра приходит новый, такой же молодой джигит. Потому что проблемы, бедных людей очень много, так скажем. И они будут на это вестись, и это будет работать. И мы, собственный народ, будем пихать по тюрьмам. А тот, кто стоит за этим всем, он, возможно, где-то вне
пределы нашей страны, сидит где-то на пляже, попивает напитки какие-нибудь, а наши граждане здесь в тюрьму попадают. Такая вот проблема. Бишкек шаарынын тургуну Аня Губеренконун уулу дагы Баңгизаттын торуна 13 жашында түшүп, бир канча жолу дарылатса дагы толугу менен айыккан эмес. Я узнала, что мой сын употребляет синтетику, когда это было в 2019 году, когда я его просто с Белинкой Бакамбаева забрала в паранойи и положила в наркологию в нашу. У меня вначале были истерики, когда вот я забрала его, например, с первого реабилитационного центра. Он месяц пролежал там. Мы нашли, тогда 70 тысяч сомов было, мы нашли эти деньги. И, когда он вышел, я домой его привезла, думала, все закончилось. Но он тут же, в этот же вечер он принял дозу. То есть он заказал спокойно через телегу и принял дозу. То есть моему, например, даже сыну просто старший друг предложил, говорит, на, попробуй. И, как он мне говорит, я ни дня потом без солей не был. То есть он один раз попробовал, понимаете? И все, притянулся. И с тех пор в нашей жизни начался такой наркоад. Бириккен Улуттар уюмунун 2023-жылдагы докладында дүйнөдө баңгизат колдонгондордун саны өсүп жатканы айтылат. Маселен, 2021-жылы дүйнө калкынын ар бир 17 жашоочусу баңгизаттын колдонгону аныкталган. Бул 296 миллион адам. Бириккен Улуттар уюму синтетикалык наркотик бат жайылып кеткенинин себеби аны жасаш үчүн кара курай сымал чөптөрдү өстүрүү талап кылынбаганында деп белгилейт. Арзан, оңой эле сатып ала турган химиялык заттардын болгону жетиштүү. Синтетикалык баңги мыйзамсыз өндүрүү айлык акы аз өлкөлөрдө өнүгүп жатат деп айтылат докладта. Ошондой синтетикалык наркотикти мыйзамсыз жасагандар бир лабораториясы жабылса, кайра башка жерде экинчиси ачылып алып ишин уланта беришет. Себеби баңгизат сатууда миллиарддар түшөт. Наркотрафикке криминал дагы аралашып калкалап доолясын алат. Атайын операциянын жүрүшүндө өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевди 2011-жылдын июнь айында АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама наркоборондун кара тизмесине киргизген. Бул деген баңгизат Кыргызстан аркылуу да тарап жатат дегенди билдирет. Наркотикти сатсаң, мисалы, акча оңой келет, анан келгенде да аябай чоң акча келет. Бирок бул мыйзамсыз да булчу. Мыйзамсыз болгон үчүн биз атайын иш-чараларды өткөрөбүз. Биз кармайбыз, жоопко тартабыз, бирок башкалар кайра ошого азгырылып, кайра эле ошол жолду жолдоп атышат да. Мындай башында турган деген жок. Бул жана кылмыштуу топтор алмашып турат да. Биз кармайбыз, кайра башкалар пайда болот. Азгырык эмне? Азгырык жанагы эле чоң акча, жанагы эле мисалы баңгизатты таркаткан адамдын жанагы авторитети. Интернеттин өнүгүшү менен баңгизат бизнеси жаңы деңгээлге чыкканын УКМК башчысы Камчыбек Ташиев да белгилеп, наркобизнес укук коргоо органдарынын кызматкерлери да аралашкан учурлар болуп жатканын тастыктаган. Наркобизнес деген чынында наркобизнес болуп кетти бүгүнкү күндө. Мамлекетибизде наркотикалык заттарды колдонуу, ошо наркотик заттарынын зыяндары өтө чоң масштабка айланып бара жатат. Наркотиканы таркатууга, наркотиканы колдонууга аеосуз күрөш жана аеосуз согуш жарыялашыбыз керек. Айрыкча мына мурда наркотиктерди эгерде жерден өстүрүп чыгарган болсо, азыркы күндө синтетикалык наркотиктерди колдонуу көбөйүп кетти. Ал эми Кубаныч Дөөлөтбаев уулунун ак экенине, баңгизат сатууга эч кандай тиешеси жоктугуна ишенет. Баламды сатып аткан жерден кармаш керек да. Анан аны алыш үчүн мисалы 16 килограмм наркотик алыш үчүн аны деген баламдын колунда жок дегенде бир 5000 сом, жоксо бир 1000 сом болуш керек да. Жанында 1000 сом да жок да ал баланычы. Ал деген билесиң, 16 килограмм баасын сурасам, байке ал деген жаман кымбат болуп кетет сизге. Канча миллион болуп кетет дейт, анын баасы укмуш дейт ал. Эмирдин иши боюнча баңгизат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Бул берене боюнча айыпталгандардын мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ушул эле берене боюнча шектелип 9-июлда президент Садыр Жапаровдун карындашы Лаззат Нуркожоеванын жигити Автандил Сабырбеков кармалды. Президенттин басма сөз катчысы бул жигиттин башкы максаты өзүнө мыйзамсыз иш-аракеттерди жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды кырыша табуу болгону ачыкталды деп божомолдоого толук негиз бар деп билдирген. Автандил Сабырбеков менен кошо анын бир тууган агасы жана Бишкектин түнкү клубтарынын биринин өкүлү да камакка алынган. Буга чейин Ташиев синтетикалык баңгизат түнкү клубтардан тарап атканын белгилеп, алардын ээлери баңгизат менен аеосуз күрөш жүрүп атканын тууралуу эскертүү берген. Баңгизатка күрөшүүнүн эң натыйжалуу жолу
профилактика экенин өкмөттүн баңгизатка каршы атайын программасында белгиленген. Балдар мектеп жашына сергек жашоо образын пропаганда кылып, ата-эне өзү да үлгү болуп бериши кажет. Себеби телефон азыр ар бир баланын колунда. Интернетте болсо баңгиге азгыргандар, алдамчылар жайнайт. Балаңызга сак болуңуз. Сиз медиа капты көрдүңүз. Видео менен бөлүшүп, пикир калтырыңыз.